Тоң районда туризм өрүш алып, тескей жээк менен катар тоо туризми да жанданууда. Каралы Арча жайлоосу район борборунан жогору жайгашкан. Жайкысын мында жергиликтүүлөр боз ий тигип, ички жана сырттан келген эс алуучуларды тосушат. Өткөн жылга караганда быйыл конок тоскон ак өргөлөрдүн да саны арбып жаткан маалы. Бул жерде көпчүлүк местный население этно туризмге багытталып, бээ саап, саамал жирип, ушул сырттан жана иштен келген конокторго сый-урмат көрсөтөт. Ошону менен биргеликте ушул жайлообузда Боз салкын кино тасмасы тартылган. Бул жака көбүнчөсүн ушул шаар жергесинен көп киши келип, ушул бээнин сүтү менен, саамалы менен өзүлөрүн дарылап, өзүлөрүнө бир эс алуу тартылып кетет. Көкшөрлү жайлоодо боз салкын тасмасы тартылганы көпчүлүк бул жерди боз салкын деп билишет. Ал тургай четтен келген эс алуучулар да социалдык тармактардан көрүп издеп келишээрин жергиликтүүлөр белгилейт. Таза аба, шартылдаган суулар келгенде адамды мындай өзүн эле отуруп турганда аябай жакшы эс алышат. Бул жакта дем панорамабыз бар, шатылы деген. Аябай сонун туш тарабынан бүт көлдөр көрүнөт, айылдар көрүнөт. Туристтер ошого кызыгып келишет. Тынч экен, жакшы экен, жапжашыл жайлоо экен деп келишет. Сүт ичкендер болсо эртең менен баштаган кечке 5 мал ичип алып анан кетишет. Түнөсө мындай боз үйлөрдү беребиз, от жагып беребиз. Кээ бирөө мына боз үйлөрдү алып 10 күн, 15 күн деп жаткандар бар да. Боз салкын тасмасы тартылгандан бери боз салкын деген ат менен көпчүлүккө таанымал экен. Деңизден келген 2600 метр бийиктикте болжолду район борборунан 10 чакырымга чейинки аралыкта турат экен. Көбүнесе бул жакта чет элдик меймандар келип, туристтер өзгөчө жаратылыштын кооздугунда, ошондой эле кыргыздын меймандостугун дал ушул жерден көрүп кетет экен. Жергиликтүү тургундар туризм тармагында иш алып барып жатыптыр. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касенов, Тоң району.